Комуз күнүнө байланышкан теманы түзүүдөгү маек менен улантсакпы деп турабыз. Бизде конокто комузчу, журналист Сурат Жылкычиев агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиз. Сиздерге да кутманды кечиликтер менен. Бүгүнкү комуз күнү майрамыңыз менен. Рахмат. Алкыш сиздерге. Алгачкы эле суроо, ушул комуз күнү майрамы негизи эле кыргыз маданияты үчүн мааниси кандай? Мааниси абдан терең. Биз муну аябайда кечигип калдык. Эмнегедир бул комуз кыргыздын менен боору менен бирге жаралган нерсе. Комуз күйүүсү менен ошо кыргыз адамы өзүнүн духун көтөргөн, өзүнүн руханий байлыгын байыткан, өзүнүн жашоого болгон көз карашын жакшы нукка бөлгөн. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы комуз күнү деп эле ушинтип калбай, анан 1-2 жыл ушинтип өткөрүп койбой, муну аябай кеңейтиш керек деп ойлоп атам. Эмнеге дегенде, мына комуз күнү болгон соң кийин муну мен окуу программасына да киргизип, мектептерде, окуу жайларда, мектептерге киргизип, мына 1-класстан 10-класска бүткөнгө чейин 3-4 күн комуздан экзамен тапшыртыш керек. Жогорку окуу жайга тапшырган соң кийин ал 3 күн менен токтоп калбай, дагы 5 жыл окуган соң кийин дагы бир 5-6 күнү дагы ошону экзамен тапшырыш керек. Андан өтпөй калганын гос экзаменден куладың дегенге барабар тете болуш керек да. Мына ошондо гана биз ошо комуздун касиетин, мунун сырдуу дүйнөсүнө гана жакындайбыз. Ачып бере албайбыз. Аны эч ким ача алган эмес. Мындай кичине гана жакындайбыз. Ошондо азыр мектептерде музыка сабагы кирет эмеспи? Ошондон тышкары деп атасыз, э? Ошондон тышкары. Музыка сабагын мен билем. Программасы эмне? Ал жерде аябай чоң камтылган, анан мындай чокуп эле мынтип аттап кетет. Калый малдабасан качан төрөлгөн, качан өлгөн. Эмне деген чыгармасы бар? Бул үстүртөн эле мынтип эле мындай тоонун үстү менен кайыкка учуп кетип калышат. Ал эми комузду болсо, расмий түрдө ошондой жанагы мен айткандай кылып киргизиш керек. Мына ошондо гана биз комузга баа бере алабыз. Ошондо гана комузду аздектейбиз. Ошондо гана кыргыздын үйүндө, ар бир үйүндө комуз илинип турат. Ал жөн эле комуз неме эмес, бир жанакы шифонер же болбосо да бир бирдеме буюм катары эмес. Ал жөн үйдүн төрүндө илинип турушу керек. Анан ошол үй бүлөдөгү ар бир ошол комузга болгон мамилеси өзгөрөт. Жашоого болгон немеси дагы көз карашы да өзгөрөт. Мына ошондон маданиятка болгон ошондон да улам. Анан айтайын дегеним дагы бир нерсе, бизде ушундай комуз күнү десе эле бир баягы эле бир кечирип койсун эми, баягы бир эле күн менен эле чектелип калып атабыз. Мына канча жылдан бери эле неметип атабыз. Мисалы үчүн алтын казынада эгерде казып карап көрсөк, эмне деген гана керемет күйлөр бар. Тилдерибиз, тиштерибиз өтпөйт, мээбиз чагылат. Бирок ошонун бир анча-мынча бир чоң немесине неметсек жакшы болот эле. Эмне айтып атам, бир 3-4 эле бир күн менен эле майрамдарда бир күн менен, салтанат ачылышта бир күн менен, анан эле кандайдыр бир чоң бир 500 киши комуз жатса бир күн менен эмес, ошону кандайдыр бир дагы бир кеңейтиш керек. Анан комузчуларга болгон мамлекеттин көз карашы дагы өзгөрүлүшү керек. Эмнеге дегенде, мамлекет мындай өн баладай болуп, же болсо токолдун баласындай мамиле кылбай, кандайдыр бир ушуга жанагы мен айткандай программаларды киргизгенде, ошондо гана бул биздин комузубуз өзүнүн баркына жетет, кадырына жетет. Кийинки суроо да ошол комуз жөнүндө эле болсун. Мисалы, азыр айтып өттүк, ошол биздин тарыхыбызды чагылдырган, биздин ата бабалардын муңун, ыйын чагылдырган ошол улуу комузду бүгүнкү күндөгү жаш муун жөн гана бир музыкалык аспап катары таанып жүрөт да. Ал эми сиз үчүн ошол негизи эле кыргыз эли үчүн комуздун ордун бир айтып өтсөңүз. Туура айтасың. Биз комузду музыкалык аспап катары бул биринчи немеси ошондой болушу ыктымал. Бирок эгерде тереңден алып караганда, бул комуз жөн эле бир 3 кыл тагылган, анан өрүктөн бир жыгачтан чабылган дегени менен ага болгон көз карашты музыкалык аспап эмес, кадимки колдонуп жүргөн бир аздек деген бир буюм катары көрүш керек.
Бул ошондо антпесе бул сынып калса эртең башкасын сатып алам. Же болбосо бул кайсы мындай жөнөкөй эле курал катары эле колдонуп калышты дейсизби ошондо? Жок, ошон үчүн ошо жөнү. Дагы мен айтып атам, ошо азыркы жаштар комуз күзүн укпай калбадыбы? Так укпай калышты. Ооба, бизде азыр мынакей манас жакшы багытка коюлду. Манас айтылып атат, манасчылар көбөйүп атат. Айтышты карап көрөлү. Айтыштардагы мынакей мен ушул Замирбек Үсөнбаев менен токтоп калабызбы десе, мынакей азыркы жаштар канча батырылып чыгып атат. Анан биз Молдокен менен токтоп калабызбы дегенмин. Бул эң акыркы жок. Токтоп калбаптырбыз. Кыргыз түгөнбөйт экен. Түгөнгөн сайын түтөгөн дегендей болуп, ошол неме этип атат. Демек ушуга дагы бир кандайдыр бир мамиле өзгөрүшү керек. Ошондо гана улам биз аспап катары дагы эмес, андан сырткары дагы муну бир кандайдыр бир кыргыздын бир өзүнчө аздектеген бир немеси баалуулук катары, руханий байлык катары баалашыбыз керек. Рахмат. Сурат агай, бизде убакыт чектелүү, ошентсе дагы бир баалуу оюңуз менен ушул баалуулукту чагылдырып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу туугандар, эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто комузчу журналист Сурат Жылкычиев агайыбыз болду. Эми жалпы эл үчүн бир күй ойноп берсеңиз дагы сонун. Эми мен биринчи жолу ошол мен Мустатым. Бул Тургуналы Медетов деген Сейдалы Медетовдун агасы, ошол киши болгон, ошол мага үйрөтүп атканда 13 жашында чыгарган көзү бар экен, Жаш толкун деген. Ошону кисине чапнет берет.